Мақұл, сұраулар бар ма? Рахмет Мусамбаевич, атым Нуразис, Қырғыз ұлттық университетінің студенті. Мен сізге екі сұрау менен кайрылайын дедім эле. Биринчи суроо бул ушул эгемендүү Кыргызстандын тарыхына кайрадан кайрылып өтөлү. Кыргыздын кайгысы деп эсептейм. Бул окуяны сиз өзүңүз активдүү катышкан, бийликте сындап жүргөн учуруңуздагы Аксу окуясы 2002 жылы болгон. Бүгүнкү күнгө чейин Аксу окуясына татыктуу баа берилбей келе жатат. Ак же көк деп. Сиз ошол учурду, ошол күндөрдү башыңыздан өткөргөн киши катары, аралашып жүргөн киши катары кандай баа берет элеңиз? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом. Мынакей жакын арадан бери бири биздин союздош өлкөбүз болгон, бири боордош өлкөбүз болгон Россия менен Турциянын мамилеси аябай начарлап кетти. Бирок биздин өлкө жетекчилиги тарабынан Тышкы иштер министрлиги, өлкө президенти баш болуп, бул окуяга өзүнүн баасын бере алган жок. Ынтымакка чакырабы деген ойлор болду эле. Ал нерсени дагы аткара алган жок. Сиз ушул президент болом деген дымагыңыз күч инсансыз. Сиз эгер бийлик башында бүгүнкү күндө болсоңуз, кандай кадам көрөт элеңиз? Рахмат. Рахмат, кыскача жооп берем. Эгемен Кыргыз тарыхында баалар, көп окуяларга тарыхта баалар эми гана берилет. Андан кийин карай берилет. Тарыхты эң жакшысы тарыхчынын жазганы жакшы. Тарыхчыны журналист жаза албайт. Тарыхчыны саясатчы жаза албайт. Тарыхчыны тарыхчы жазуу керек. Тарых үч гана жөнөкөй суроого жооп берет. Качан, кайсы жерде, эмне үчүн? Бизде өтө созулуп кеткен. Аксу окуясы боюнча мен ошол кезде да баамды бергем, азыр дагы ошол эле баамда турам. Урматтуу Нуразис мырза, өз элине каршы ок чыгарган жакшылыкка алып келбейт. Кан кой бербейт. Баары бир мүмкүн. Өткөндө мен Нарында жыйын өткөрүп атсам, мамлекеттик катчы кезинде жыйын өткөрүп атсам, бир аксакал чыгып айтты эле, ошол кишини алып келип могу жерге кустурбайсыңарбы, камабайсыңарбы деп. Мен ал кишиге кыскача эле жооп бердим. Аба жараткан аны турмуштун абагына салып койду. Өз мекениңе келе албасаң, өз топурагыңды кече албасаң, өз сууңду иче албасаң, келип жакындарың өтүп кетти, ошолорго топурак сала албасаң, андан өткөн абак барбы? Андан өткөн жаза барбы? Ал турмуш жазасы. Аксу окуясына мен ушундай деп жооп берем. Бул кара мүртөздүк менен болгон окуя. Мени да ошол күнү күндө кайра суракка чакырып, ошондо жападан жалгыз калгам, кийине карасам баатырлар аябай көбөйүп кетишти. Аны да тарых көрсөтөт өзүнүн убагында. Эң акыркы сурооңузга Түркия менен Россиянын ортосунда, туура Түркия менен Россиянын ортосундагы абал айрыкча Кыргыз мамлекетине чоң бир зыянын алып келет. Эскин түрдө зыянын алып келет. Биз кандай позицияны тутунушубуз керек? Биз кыргыздык позицияны тутунушубуз керек. Биз өзүбүздүн мамлекеттин позициясын тутунушубуз керек. Россия менен Жамааттык коопсуздук кеңешинин уюмуна кирген киши, кирген мамлекет катарында ошол уюмдун уставы кандай болсо, милдеттери кандай болсо, андан кылдай кыйшайбай так аткарышыбыз керек. Так аткарышыбыз керек. Себеп ойноктогон жакшылыкка алып барбайт. Киши айтпады эле, Талтайып эки жакта турган көпкө чейин Талтайып тура албайсыз. Туура тиги киши эстеп экен, шайлоодон кийин шак этип бир жакка эле өтө качты. Ошол сыяктуу ички саясатта дагы Талтайып турбаш керек. Сага да жакшы көрдүм, сага да жакшы, андай болбойт. Кыргыз мамлекети тилекке каршы кичинекей мамлекеттердин тагдыры ушундай. Бир жакты караш керек, дагы бир жакка обуш керек. Биз дагы бир жолу айтам, Жамааттык коопсуздук кеңешине кирген өлкө катарында биз ошол Жамааттык коопсуздук кеңешинин кызыкчылыгын коргошубуз керек. Түркия канчалык сиздер айтпаңыздар, НАТОнун мүчөсү, НАТО ал НАТО. Эгер жеке менден сурасаңыздар, сиз кайсы жагын тандап аласыз десе, мен жигиттик кол койгон, документке кол койгон убадамды бекем кармайм, ал Жамааттык коопсуздук кеңеши. Организация договора о коллективной безопасности. Мы должны всегда четко соблюдать те международные обязательства, которые мы взяли на себя. И тогда, если ты будешь придерживаться этой позиции, пусть даже тебя ненавидят, и враги будут уважать. А как только начинаешь шарахаться,
это уже не постоянство. Даже враги тебя могут и возненавидеть. Мы должны четко знать, организация договора о коллективной безопасности – это коллективная ответственность обеспечения безопасности. А НАТО – это и есть НАТО. Кыргызстан к НАТО никакого отношения не имеет. Поэтому мой выбор – однозначная организация договора о коллективной безопасности. Это жесткая позиция. Это твердая позиция. Биз менен жолугушууга келгендигиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Аны ушуну уюштурган Мирзахит жана ошонун командасына да чоң рахмат айткым келет. Иштин кызыгы бизге келатканда Адахан Мадумаров бизге коомчулуктун астында кантип сүйлөө керек боюнча тренинг семинар өткөрөт деп айтышкан. Биз ошондой бир настрой менен келдик, бирок тилекке каршы баягы берилген суроолорго байланыштуу багыттагы өзгөрүп кетти. Анан албетте биз балалыгыбыздан баштап, акыл тарпандан баштап Адахан Мадумаровду бир саясатчы тарпанында, бирок ушу залда отургандарга кайрылып айта берелим, унутпашыбыз керек болгон аябай маанилүү нерсе, Адахан Мадумаров саясатчынын жанында бир ата, ошол эле өзү жеңебиздин айтканда өзүнүн аялынын бир жолдошу, ошол эле коомчулуктагы бир кыргыздын жараны да. Ошон үчүн бир гана саясат деп анан семинардын аягында бардыгы оразотунбай оңбой калган экенсиң да, Байкуш Акаев өлкөдөн качып кеткен экенсиң дегенден көрө башка жактарга да басым жасасак. Мисалы мен аябай каалайт элем, Стив Джобстун жанакы университетти бүтүрүп, Гарвардты бүтүрүп аткандагы сөзү бар эмеспи? Өзүнүн жашоосундагы эң маанилүү 3 точканы алып, ошол 3 точканы байланыштырып, ошол угуп жаткан студенттерге сабак иретинде айткан сөздөр. Аябай каалайт элем, сиз да өзүңүздүн өмүрүңүздөгү эң маанилүү нерселерди алып, ошол жерден өзүңүздүн чыгарган сабагыңыз, андан биз эмне түшүнүшүбүз керек? Себеби отургандар көпчүлүгү студенттер. Себеби студенттер азыр мисалы студенттик жылдарын кантип өткөрүш керек? Азыркы окуп аткан окуулар канчалык маанилүү? Эгер чындыгында өлкөгө, эли жерге күйгөн адамдар болсо, анда азыр өздөрүнө түшкөн милдет эмне? Ошентип аксы окуясыны критикалашпы, башка бир саясий адамды критикалашпы, же өздөрүнүн окууларын жакшыраак окушпу? Ошол жаатта бир аз сөйлөп кетсеңиз. Рахмат. Рахмат. Стив Джобс деп атпайсызбы? Биз ошол Калыгулду, Молдокулучту, Молдонияздын айткандары да бар да, ошол жаатта айткандары бар. Мен мынтип айтар элем да, дагы бир акылман айтып тур, өткөндө ушул жаштар сиздер мага бердиңиздер окшойт. Андай деп айттыр да, биз өтүкчүдөн өтүктү мыкты жаса деп талап кылабыз дейт. Биз набайчыдан нанды жакшы жап деп талап кылабыз дейт. Биз айдоочудан машинаңды жакшы айда деп талап кылабыз дейт. Эмне үчүн биз мамлекеттик кызматкерден кызматыңды жакшы аткар деп талап кылбайбыз? Дагы бир нерсе. Бөйрөгү жок адам жашай албайт дейт. Өпкөсү жок жашай албайт дейт. Мээси жок жашап атпайбы дейт. Ушундай жооптор дал келип калат да ушундай. Ошол сыяктуу азыр атыңызды унутуп калдым мен. Суроо берген жигитти. Атыңызды. Атым Абдилахат. Эстедим. Эмнеде барсың, Фейсбукта? Бармын. Эстедим, рахмат. Жакшы нерсе экен Фейсбук деген. Виртуальный доспуз да. Эң туура айтасыз. Ар бир киши өзүнүн жумушун мыкты жасаса болот. Мен эмнени жазайын? Мен жазгандарым, мен ырларым да бар, менин макалаларым да бар, менин интервьюларым да бар, бирок аны окуй атпайбы. Окуй атпайт да. Кептин баары ушундай болуп калды да. Мен кече жаштар менен жолукканда бул жерде бир эжекени көрдүм, азыр ошол чогуу болду эле, жанагы социалдык тармактар боюнча Азаттык плюс деген чакырды эле. Кечинде ресторанга кыздар чакырып алып эле экөө эки жакта отуруп алып Facebook менен сүйлөшүп отуруп атпайсыңар. Бири-бириңер менен сүйлөшүп аткан жоксуңар, да? Бирок ушундай аябай. Мен көпкө чейин байкап отурдум бир учурда. Анан тамак жеп бүткөндөн кийин экөө тең бата кылып алып чыгып кетишти. Бир сүйлөшкөн жок. Ошол сыяктуу ар ким өзүнүн ишин кылса жакшы болот эле. Бирок мына суроолордо дагы сиздин жоопторуңуз ушунун ичине кирип кетет. Бирок түшүнсөңүз, бир коомдук ишмер Мадумаров бийликке келсе, Гестаподай тартип орнотот дегенге кандай карайсыз? Гестаподагы тартипти ким көрдү? Ал кандай тартип? Ал мыйзам. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдө эң мыйзамды каттуу сактаган калк ким? Немистер. Биз сыктанабыз да, сыймыктанабыз. Стала немистин үйүнө алып тур деп.
Эмнеге кыргыз салып албайт? Себеп алар мыйзамды кармайт дагы ошондой сактайт. Гестаподай тартип орнойт дегенге ал коркутуп аткандар болсо керек. Ал Мадумаровдун диктатурасы болбойт. Мыйзамдын диктатурасы болот. Мына кече машинада баратып, жанакы 3-чү жактан бөлүп машинаны түшүрүп аткан маршрутный таксилерди көрсөтүп койдум эле. Балеге калдым да таң көрө кечке чейин сөктүңөр го мени. Кечке чейин соктуңар го. Өзүңдү карап ал. Өзүң эмне кылып жүрөсүң? Аларга иштетпай калдыңбы? Кудай сакта, экинчи айтпай. Жүрө бергиле. Тартип болот, мыйзам болот. Мыйзам каккан казыктай каттуу мыйзам болот. Каттуу мыйзам болот, ишенип коюңуздар. Эмне үчүн мына жаштар, сиздер эми келечекте көп жакка чыгасыздар, четке чыкканда эмнеге силер башкача болуп өзгөрүп каласыңар? Айтпачы, эмнеге Манас аэропортунан түшөрү менен баягы кейпиңе кийесиң? Четтен көрсөң кыргыздарды ушунчалык бири-бирине ушундай бир мамиле жасашат да. Себеп башка мамлекеттерде жолдон өтүп баратып, сен сүзүп кетсең да ал сенден кечирим сурайт да. Ят кылат да, кечирип кой деп. А бизде сүзүп кеткин бир остановка чейин аркаңдан сөгүп баратат. Эмнеге? Калппа. А эмнеге биз четке барганда баягы официантына да рахмат айтабыз, жолду мындай тазалап атканына да рахмат айтабыз. Эмне үчүн Кыргызстанга келгенде айтпайбыз? Самолеттон түшөрүң менен эле баягы киши болуп каласың. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Себеп коом ушундай да. Коом. Сен кээде өзүң күнөөлүү болуп кечирим сурасаң, сени алайып карап коет. Мына несі жакшы эмес депчи. Соо эмес мына депчи. Биз ушундай тескери болуп калбадыкпы? Баягы мындай бир сызыкчалардын алдында жөө киши өтүп кете турган жерге барып токтоп калсаң, баягы дагы тура берет. Себеп ишенбейт да сенин токтоп калганыңа. Тура берет, коркот. Анан чырагыңды жандырып өтө бер десең, шашпай жайлоодо жүргөндөй өтүп баштайт анан. Анан сен сыйлап атасың, мен деле сыйлап коеюн дебейт да. Чуркап өтүп кетпейт да. Ушундай шашпай өтөт. Айрыкча Манас университетинин тушунан өтүп баратканда мен аябай таң калам. Ушул жактан келдиңерби? Баягы жөө өтө турган жерлердин жолдун ортосуна барып алып бири-бири менен кучакташып токтоп калганына там берем да мен. Себеп жашыл күйүп турат, үлгүрөт да карап атат, 15 секунд бар. Кандай болобуз биз? Кандай болобуз? Кыргыздар жетелеме калкпызбы дейт. Билбейм. Мен дагы ушул бир 4 эле сабам менен айтып коеюн. Жебеси желге ойногон, желеги желге ойногон, жебеси жетпей койбогон, жарагын тагып белине, жигити жерин коргогон, жети атасын ойлогон. Жети дуан кыргызбыз деп жаздым эле да. Бүгүн кандайбыз билбейм. Жетелемебиз чындыгында. Себеп оштуктар барсаңарбы? Барсаңар. 10 кыргыз отуруп, араңарда бир өзбек болсо, тилиңерди чайнап өзбекче сүйлөшөсүңөр, э? Болуп калат деп тиги. Бишкекте туруп алып, бир башка улуттун өкүлү болуп калса, орусча сүйлөйбүз, чтоб мне было обидно. Ушундай айкөлбүз да. Кенемиз. Биз 3 айда каалаган элдин тилин үйрөнүп алабыз. Керек болсо ошолордун салтындагы бийин да үйрөнүп алабыз. Кандай экенибизди билбейм, өзүңөр жооп бериңер. Россияга барып иштеп келгендер эле келгенден кийин де, если что, короче, вот мягко говоря, деп унутуп келебиз да. Унутуп келебиз да, ушундай нерселерди унутуп калабыз. Башка элдер, мен мына Бишкекте жашаган, Кыргызстанда жашаган көптөгөн элдерди билем да, мен кыргызча билбейм дейт да. Бизден Ошко барсаң, же Баткенге барсаң, ушуналардан ушундай болуп, эмне үчүн алар ушундай болуп калган деп шылтып айтпайт. Ушундай кошунабыз ушундай да деп коет. А кыргыздар болсо, мен орус мектепте окуп калганмын да деп коет. Эмне үчүн Япониядан, Кореяден келгендер 3 айдан кийин комуз чертип атат кыздар. Кыргызча ырдап, кыргызча сүйлөп атат.
Бишкекте туулуп, Бишкекте өсүп, орус мектепте окуп калганмын дегендер тилинде үйрөнө албай. Мүмкүн ошо жетелемедирбиз, мүмкүн. Жол башчы ушунучу өзүбүздүн намысыбыздан. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт. Үйрөн. Орусчаны мыкты сүйлө. Пушкиндин тилинде бирок аралаштырба. Лермонтовдой сүйлө, Тургеневдей, сочный, Чеховдой сүйлө. Аралашпа. Мен көп жерде учурашканда ушуну айтып коем, таасир кылсын жигиттер, кыздар, туура түшүнгүлө. Мен сиздерден суранам. Бүгүн кечинде барып, Ала тоону карагыла. Эгер бир дарыгер жана кабарчыга маалымат берип аткан болсо, туура больнойлор в тяжелом состоянии келди дейт. Биз первичный помощь оказывать этип койдук, азыр облегченном состоянияда жатат дейт. Эми карагыла, мени жаман көрбөгүлө. Мен ага үйрөткөн жокмун, ушинтип сүйлөйт. Же болбосо кылмышкерди кармап аткан биздин кыргыз милиция жигитинин бир кабарын карап көрсөңүздөр айтат да, подозреваемыйларды захват этип атабыз, группа бар, формировать этип койдук. Кайсы тилде сүйлөдүң? Кайсы тилде сүйлөдүң? Айтчы. Эмнеге сен ушул өз тилиңди ушунчалык маскарлайсың? Эмнеге тебелейсиң ушул тилди? Эмнеге үстүнөн күлөсүң ушундай болуп? Эмнеге? Антип. Сиздер тамак ичип атканда тиги шорпого эмнени кошуп бирдемени кошуп алып ичпейсиздер го. Шорпону өзүнчө, картошканы өзүнчө, башка кылып куурдакты өзүнчө кылып. Туурабы? Тил деле ошол сыяктуу да, уят болобуз да. Же орусча катыра албайсың. Манас Бердибеков айткандай, где ты читаешь десе, в университет читай дегенде. Окуйсуң дегенде ушинтип отурганда. Жол башчы тандабай, жол танда деген туңгуюкка калган жокпузбу дейт. Туура. Бул жагы да бар, бирок жолубузду дагы тандаганды үйрөнүшүбүз керек. Мен дайым айтып келем, биз кыргыз жолу менен барышыбыз керек деп. Могул жерде кыргыз жолу деген бир уюм бар эле, Кадыр Кошалиев деген мырза. Киши да келем дедиле. Мына ошолор дагы ушул кыргыз жолун тандамайынча биз өсө албайбыз, өнүгө албайбыз, жетише албайбыз деп. Кыргыз конституциясы кыргыз каада салтына, кыргыз көз карашына дал келиш керек деп айтып келебиз. Эң туура сезим ушул. Мына кече бир конституциянын долбоорун сунуш кылып атат. Биз дейт, эми Германиянын жолуна түшпөсөк болбой атат деп ошол конституцияны жазышып атат. Сиздерде кабарыңыздар жок, бирок даярдашып атат. Кантип Германиянын конституциясы болобуз? Кантип? Бизде премьер-министр башкы кол башчы болот экен. Премьер-министр ички тышкы саясатты жүргүзөт экен. Сен премьер-министр болуп барсаң, сени Ислам Абдыганиевич кабыл алабы? Сени Нурсултан Абишевич кабыл алабы? Жамааттык коопсуздук келишимине кирген жерде башкы командачылар отурат ал жерде. Башкы командачылар президенттер. Эгер Путин отурса, Каримов, Назарбаев отурса, бизден бул укук менин колумда деп премьер алса, киргизеби? Ар бирибиз кошунабызга карап мамиле кылышыбыз керек. Эгер биздин бул жагыбызда Финляндия, бул жагыбызда Норвегия, бул жагыбызда Дания болсо, ошентип жашасак болмок. Бирок бизде башка өлкөлөр го. Бул жагыбыз Кытай, бул жагыбыз Казак, бул жагыбыз Тажик, өзбек. Кантип алар менен тил табышабыз? Эгер менден сурасаңыздар, кыргыз мамлекети кандай болуш керек дегенде, президенттик, парламенттик болуш керек, тең салмактуулук. Президент башкы кол башчы болуш керек. Тышкы жана ички саясатка президент жеке жооп бериш керек. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында туруш керек. Кыргыз өкмөтү деген түшүнүк болбош керек, министрлер кабинети деген болуш керек. Ошондо атаңа бар, энеңе бар деген саясат токтойт. Ошондо 5 миллион, кече 6 миллион болдук деп атабыз, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, көбөйөлү. Кудай берсин. Бирок ошонун канча пайызы кыргыз экенбиз, Кудай билет аны. Бир ата болуш керек да. Үй бүлөнүн карап көрсөңүздөр, атасы бир жакка жумшаса, энеси барба деп отурган болсо, бала эмне болот? Динара Асылбекова деген карындашым ушундай сураган экен. Динара, мен ушундай деп жооп берем. Жол башчыны да тандаш керек, жолду да тандаш керек. Менимче ошондо гана анан бир экөө бири-бирине дал келип туруш керек. Агай жарым саат убакыт калды дейт. Ушундай өтүп кеттиби? Акылың менен ташты жарып турсаң да чөнтөгүңдө кокотыйын жок, жеңишке жетүү кыйын деп өзүңүз айттыңыз дейт.
Быйылкы жылы Кыргызстандын сап башында турган бай адамы менен шайлоого катыштыңыз. Бирок жеңиш сиз менен мен күткөндөй болгон жок. Ушул нерсеге кандай комментарий бересиз? Эмилбекова дейт. Кoko тыйын дегенди мен лексиконумда жок мындай сөз. Чөнтөгүңдө тыйының жок болсо жеңишке жетишүү кыйын дедим. Туура. Себеби бүгүн баягы жетелемебизби дегендерибиз ушундай болуп калдык. Эгер мен өткөндө пресс-конференцияда айттым. Батукаев Кыргыз Бишкек шаарынын кээ бир партиялар айтып атпайбы, мэрди эл шайлаш керек дейт. Анда чатак болот. Өтө чоң чатак чыгат ушунда. Эгер Батукаев келип Бишкек шаарына мэрликке кандидатурасын коюп, ар бир шайлоочуга $50 берсе, Батукаев 80% алат. Ишенбейсиңерби? Ишенбейсиңер, себеп мен ишенем ошого. Мен эчен жолу шайлоодон өттүм. Эчен жолу шайлоодон өттүм. Ошол шайлоодон өтүп алып туруп, эртеси чай ичип атканда билебиз кызылдай ууру. Кече тыйын алдык эле да. Деп отурган канча кыргызды көрдүм. Билебиз бул сабатсыз дейт. Атасы мондай эле болуп жүргөн, энеси деле мондай дейт. Бул көчө безери болуп жүргөн. Бирок кече улак чаптырып айылды бир жыргатты да дейт. Калп дегилечи. Чыңгыз Айтматов кандидатурасын коюп, талашып барганда өтпөй калды да, билесиңер да. Билесиңер эмне деген домат койду? Чыңгыз Төрөкулович айтты, мына жерден биздин айылдын көпүрөсү сынып калды, ошого көпүрө куруп бересизби деди Айтматовго 2000-жылы. Анан жанындагы бир киши айтты, бул Айтматов деген кыргыз дүйнөсү менен ааламдын ортосуна көпүрө курду го. Бул айылдын көпүрөсү эмне болуп калып турса, ааламдын көпүрөсү менен чатагым жок, могу жерге көпүрө куруп берсин деди. Көпүрө курган жок Айтматов, бирөө өткөн жок. Эми бүгүн телевизордон көрсөң, баары эле ыйлап аткан болот. Чикем. Жалган ошонун баары. Бүгүн Масалиев тирилип келсе да добуш бербейт, Усубалиев тирилип келсе да добуш бербейт. Кумирибиз деп Исхак Разаков келсе дагы добуш бербейт. Корпогуй болсо. Ушундай кыргыз кыз. Ачык айталы. Биз өзүбүз жакшыбыз деп мактап келе берген менен бирөө бизди туура жолго баштабайт. Экинчиден эң бай киши менен бардыңыз дейт. Эң бай киши менен барсам, мен анын тыйын үчүн барган жокмун да. Ана биздин партиялаштар отурат, мен айтканмын, тыйын менен сатып алып добуш албагыла деп. Мен ыраазымын, ошол тыйын бербестен тыйын таратышкан жок. Ушулай кала берсин, баарын жооп берем. Бир сөз жок берип кое бердим. Мүмкүнчүлүк анан кагаздарга Facebooктан дейт, микрофондорго. Эмне кылалы? Микрофондогуларга бериңиз, аралаштырабыз ушундай. Адахан Кимсанбаевич, атым Айдин Бакытбек уулу, Билим берүү министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсүмүн. Менин суроом, сиз көп жыл социалдык блокто иштептирсиз, жогорку кеңеште дагы өкмөттө да башкарып, ушул билим берүү тармагын өзгөчө жогорку окуу жайларды реформалоорунун эң негизги багыттарын айтып берсеңиз кыскача. Жогорку окуу жайлардын биринчи реформасы ректорду шайлаганды токтотушубуз керек. Ректор шайланбаш керек. Ректор дайындалыш керек. Мына маскарабыз чыкты. Улуттук университетке 3 жыл дайындай албайт. Мен могу Дастан мырзанын дагы бир суроосуна, мен мамлекетти вице-премьер болуп турган кезинде ошол айыл мамлекеттик катчы айылдык өкмөткө шайлоолорду, ректорлорду шайлоого тыюу салып токтотуп койдум. Жыргап эле калдык. Алакандай айыл 6га бөлүнгөн жок. Айыл өкмөтүн шайлайбыз деп. Ректорлар 3 кабат болсо, 1 кабатта 1 кандидаттын, 2-чи кабат 2-чи, 3-үчүн 3 штат түзүлгөн жок. Бир университет 5ке бөлүнгөн жок. Бир ректорду дайындаш керек министр, керт башы менен жоопкерчилик тартыш керек. Биздин мезгилде ушундай бир талап бар эле. Ректорлукка илимдин доктору болмоюнча ректор боло албайсың деген талап бар эле. Азыр бир күн мектепте иштебеген деле министр болуп кетсе боло бере турган болуп калат да. Ушундай башаламаны токтотуш керек. Жогорку окуу жайлар боюнча кескин түрдө кыскартыш керек. Эгер тең келишим менен иштейбиз деген жогорку окуу жайлар болсо калсын, болбосо Кыргызстанда 7 эле жогорку окуу жайды калтырыш керек. Алар 100% мамлекеттик бюджет эсебинен болуш керек, стипендиясы төлөнүш керек, жатакана менен камсыз болушу керек. Окууну бүткөндөн кийин өкмөт, мамлекет кайсы жакка айдаса 3 жыл ошол жерде иштеп келиши керек. Менин талабым ушул.
суроо келерки 2020 жылы жогорку кеңешке аттанасызбы жана президенттик шайлоого барасызбы? Кудай кааласа. Жогорку кеңешке же президенттикке баруу бул шайлоонун рахат эмес, бул күрөш. Кудай кааласа аман койсо. Эгер барсаңыз, региондон күчтүү талапкер тандасаңыз, чөйрөңүздү эле тандап аласыз дейт. Чөйрөң, тар чөйрөңүздү тандап. Мен эч качан чөйрөмдү тандабайм. Гөлдөн болсо гөлдөн, баткенден болсо баткенден, оштон болсо оштон, чүйдөн болсо чүйдөн биздин талапкерлерге айтам, тапкыла сунуштагыла деп. Мен эч кимди сен барасың деп айтпайм. Тапкыла дейт. Сунуштагыла. Жаштарга көбүрөөк басым жасаш керек дейт. Жаштарга басым жасап көрдүк. Бизде 38% жаштар болду. Сиз менен жеке бетме-бет жолуксам болобу? Болот. Чорной мирдеги адамдар менен байланышасызбы? Алла сактасын. Аларга кандай карайсыз дейт. Акыл деген жигит бериптим. Рахмат. Аларга кандай карайм? Эгерде көкрөгүндөгү инсабы болуп, ыйманы болуп, мамлекеттин мыйзамы менен ички жан дүйнөсүнүн мыйзамы шайтеш келип жашап жүргөн болсо баракелде дейт. Эгер мамлекеттин мыйзамына да каршы келип, ички ыйман дүйнөсүнүн мыйзамына да каршы келип жүргөн болсо, наалат дейсиң, башка эмне дейсиң. Так, чорный мир деген бул жарык дүйнөдө аламда болбошу керек. Бир эле дүйнө болуш керек, жарык дүйнө деген. Саламатсызбы? Сиз айтып жаткан макалаларыңызды жана жазган мыйзамдарыңызды кайсыл жерден алсак болот? Интернет? Интернетке кирсеңиздер, мен жөнүмдө жазгандар да бар. Окуп алып өзүң таң каласың. Менин жазгандарым да бар. Маркаян айткан экен да, акылың болгон болсо эч качан көзүң менен көрмөйүнчө ишенбе деп. Сиз жет атаңызды атап бериңизчи, эгер мүмкүн болсо. Бул да мода азыр. Мен мына жерде отургандардын бүт фейсбуктагылардын аттарын атай берсем, ким текшерет? Эмне кажети бар? Башка маселе, чексиз шүгүрчүлүк келтирем, жет атамдын баарын билем. Кудайга шүгүр. Ал жагынан эч жерден кармай албайсыздар. Мен бұл жерде атаған менен бірдеме өзгөрбөсө керек дейм да. 2017 жылы боло турчу президенттик шайлоого катыша аласызбы? Муну Инаят дейт, рахмат. Муну сиздер менен кеңешебиз. Facebook аркылуу сүйлөшөбүз, сиздер талап кылсаңыздар барабыз. Жок, жөн эле коюңуз десеңиздер карап көрөбүз. Эгер сиз бийликке депутат катары келсеңиз, кандай демилгелерди көтөрүп чыгып аткарганга аракет кыласыз? Азыркы эле сүйлөгөн сөздөрүмдү. Жогорку окуу жайларды кыскартуу, мыйзамдын токтоосуз түрдө аткарылуусу, 120 депутатты жоюу, Кыргызстанга ашып барса 60 депутат жетишет, мен ишенип коюңуздар. Биз 35 депутат болуп да иштегенбиз. Ошондо Айтматов бар эле, Усубалиев бар эле, Масалиев бар эле, Жамин Акималиевич бар эле, эмне деген залкар инсандар бар эле. 35 эле депутат биз ошол бүгүнкү күндө иштеп аткан кодекстердин баарын кабыл алганбыз. Сиздерге жомок болсо керек. Биз түндө саат 2-де залда отурчу элек, добуш берип. Түнкү 2-де. Ишенбейсиздер. Биз баланча килограмм мыйзам келиптир деп, килограммдап мыйзам кабыл албайт элек. Ар бир сүйлөмүнү добушка коет элек. Азыр жаңы жылдын алдында 2 кап болуп калыптыр. Экөөнү тең эле добуш берип койбойлу десе, давай. Окубайт. Кыргызстандын өнүгүүсү же көтөрүлүүсү үчүн биз студенттер кандай салым кошсок болот? Силер мыкты окушуңуздар керек. Баягы Сүймөн Кулчокморов менен Жусуп Баласагынды экзаменге жибербей өзүңүздөр барышыңыздар керек. Түшүнүңүздөрбү? Ата-энени кыйнаганды токтотуш керек. Суроого жооп таппай калсаңар эле сүкөмдү жибере коесуңар. Ал барып алып келет жообун берип. Жусуп Баласагын кандай математикадан жакшы эле экен? Же ал киши башка тараптанбы? Айтыңызчы, Бүтүн Эмгек партиясынын парламентке өтпөй калышынын 5 себебин аттай кетиңиз. Бир эле себебин айтайынбы? Могу айтылып аткан, мен сүйлөп аткан сөз жогорку кеңештин трибунасынан айтылбасын.
Ошо неме кыласыңар, эң негизгиси ушул. Анан депутат мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алуусу конституциялык анын укугу. Могул мыйзам эмне үчүн ушундай аткарылбай атат деген суроону бере берсең, ажайып да. Эмне партиясы, Эмгек партиясы эмне болду, алар кайда азыр? Көрүнбөйт го дейт. Ар ким өзүнүн оокаты менен алек. Кээде доомат коесуздар, шайлоо алдында гана келип каласыңар, шайлоо жок жерде эмне келбейсиңер деген доомат коелук айылдарга барсаң. А шайлоо жок мезгилде барып калган болсоң, эмне бирдеме башталган атабы дейт кайда. Ошондуктан саясий кампания жок, ар ким өзүнүн иши менен алек. Менимче азыр заман бизнесмен, базарком, алып сатар, коммерсанттардын заманы, ошолордун коому, сизге бул коомдо сиздей инсан иштеп жеңишке жете алабы дейт. Өзүңүз жооп берип коюп турсуз. Шералы мырза. Өзүңүз жооп берип коюп турсуз, бирок биз аракетти жасашыбыз керек. Эгерде 41-жылы декабрь айында Москвага 27 километр калганда, ана бүт эртең алабыз деп атканда, ошого ишеним артпай, көчүңүз эле көчүңүз деп Сталинди Куйбышев ошол мезгилдеги азыркы Самара шаарына көчүрүп жиберсе, союз туруштук бере албай калышы мүмкүн эле. Сталин шаарда экен деген бир сөздүн өзү, Сталин кетпектир деген сөздүн өзү бүтүндөй союздун элин көтөрүп, ана Кызыл Аян көрүнүп калган жерден немистерди кайрап Берлинге чейин кууп барды. Ишеним деген бул чоң күч, чоң курал. Эгер бийлик ишеним аркылуу элине таянбаса, куралга таянса, милицияга таянса, башкага таянса, бул алсыз мамлекет. Ишенимге гана таяныш керек. Ошондуктан үмүтсүз жалгыз шайтан дейт Шералы мырза. Бул коомду сиз бизнесмен, коммерсанттар гана жашай алат дегенге мен кошула албайм. Тарыхта 124 000 пайгамбар өткөн. 124 000 пайгамбардын Алла сүйгөн бүт бардык пенделери, ошол пайгамбарлары, бүт коому бирде бир пайгамбарды колго көтөрүп, сыйлап, сыймыктанган эмес. Баары тебелеп, тепсеп, уруп, таш менен канатып, асып, шынтып кыйнашкан. Ошондо үмүтүн үзгөн эмес. Ибрагим алейхиссалам деген пайгамбар болгон. Отко ыргытып аткан мезгилде дагы жаандын периштеси келип, Ибрагим кааласаң отко суу жаан жаадырып өчүрүп жиберейин дегенде дагы баары Алланын колунда, сен көмөк бере албайсың деп койгон. Я хавла ва ла куввата илля биллахил азим. Баракалла. Сондуктан биз момун мусулман болгондон кийин үмүттү эч качан үзбөшүбүз керек. Биздин ата бабаларыбыз билесиздерби, 80-ге 85-ке чыгып калганда барып, ошол жерде үзүлүп баратканда дагы апа кандайсың сен, шүгүр айланайын, жакшы дейт. Жакшы дейт, мүмкүн акыркы сөз ошол болот. Ошентип кете берет. Ошондуктан биз эч качан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек экен. Биздин пайгамбарыбыз так айткан экен, колуңда 2 көчөт кармап турган болсоң, Исрафил деген сүрнөй чалат да, акыр заман. Ошонун үнүн угуп турсаң дагы көчөттү отургузуп кал дейт. Соңку секундтарда дагы көчөттү отургузуп кал дейт. Үмүт кыл. Мүмкүн ошол замат Алла өзүнүн чечимин өзгөртүп жибериши мүмкүн дейт. Ошол мезгилде дагы. А биз кандай болуп атабыз? 3 жолу сабакка барбай калдым эле, бүттү де, мен калганын кыйрата эле, баары зачет койбойт да, андан көрө сукемди жиберип коеюн деп. Үмүт кылгыла. Жаштар, суроо барбы дагы? Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам. Мен сизге суранычым, Казакстанда, Алматы областында 15 кыргыз жараны түрмөдө отурат да, алар 2014 жылы 9 апрелде подстава менен чек арадан кармалып калган. Ушул айга чейин, ушул жылга чейин отуруп 1 жыл отурду. Аларды жакын арада 3-чү соту болуп 8 жылга соттоп жиберишти. Аны эми биз Кыргызстанга кайтаруу үчүн апелляционный сотту күтүп,
Кыргызстанга кайтарыш керек болот да, ошол боюнча жардам бере аласызбы? Мен мүмкін болушунча Кыргыз ошол тийиштүү органдарына кайрылалы, мага бардык маалыматтарды бериңиздер. Казак элчилигине да кайрылалы, эртең алардын чакыруусу бар. Кагаз жүзүндө жылдыз деген биздин айымыбыз бар. Могул жерде Айгерим деген айымыбыз бар. Бул жерде Нурдин деген жигит жүрөт. Берип коюңуздар, мына Мырзакетке берип койгула. Берип койгула, мага жеткирсин, мен колумдан келген жардамдын баарын берем. Бирок баягы кармалып калып туруп эле бул жака подстава кылып койду дей беребиз. Кээде өзүбүздөн деле кетет. Аябай көп кетет. Мен Свердловск областына барып, Эдуард Эргелдиевич Россия губернатору менен сүйлөшүп, ушундай болуп, аябай жакшы. Анан кыргыздар мага кайрылып айтышты, бир совхоз бар, колхоз бар, таштап кеткен, ушуну алып берсеңиз. Мен кирип Эдуард Эргелдиевич менен сүйлөшсөм, макул дейт, ушуну берели дейт. Кыргыздар аябай мээнеткеч, жакшы калксыңар. Бирок бир нерсени түшүнбөйм дейт. Эмнени десем, ошо губернатор айтат. Ар майрамда дейт, сөзсүз кыргыздардан бир маселе чыгат дейт. Эмне маселе? Стенка на стенку болуп согушушат дейт, мушташышат дейт. Индиге чыгып ушундай жолугушуп, кыргыздар менен жолугушуп айтсам, эмне болду эле десем, күлүшөт, баштарын жерге салып. Эмне болду? Кече Ноорузда Баткендиктер сүмөлөк кайнатып, бизди чакырбай коюшту, барып сабап келдик. Не дейсиз? На стенка дегенди чыгарышып алды. Ошол жакта жүрөт. Ошол сыяктуу Казакстанда эгер чындап мыйзам бузуусуз, айыпсыз жаткан болсо, мен алардын жетекчилери менен сүйлөшкөндө айтты да, айналайын адеке дейт. Ана бизде ауылда бир табык жоголса, ишке карай onu издеп чыгамыз дейт. Сендерде 100 000 дегендер жүр мына жерде, бирөөнүн артынан келип карамайсыңар дейт. Сурамайсыңар дейт. Олардын паспорту барбы деп сурабайсыңар дейт. Алар эмне жумуш менен жүрөт сурабайсыңар дейт. Эмет калктыңар ау дейт мен. Бизде тоок жоголса издейбиз дейт. Сиздерде дейт 100 000 деген жарандар жүрөт. Bir kişi, siz birinçisiz deyip kelip izlep жүргөн ошолорду дейт. Ана мен вице-премьер кезинде, депутат кезинде барсам ушинтип айтышкан. Карап көрөлү, мүмкүн болушунча жардам беребиз. Арбан урматтуу Адахан Кимсамач, мен Акил Нурсултан Бейшимулов, Кыргыз Улуттук университетинин мамлекеттик башкаруу факультетинин студентумун. Менин суроо берүүнүн алдыдан биринчиси саясат болуп татаал, аны билебиз. Ошол саясатта даңгыр жолго ийгилик каламакчымын. Андан тышкары коомчулук бүгүнкү күндө сизди эң чоң катачылыгыңыз катары каркыра маселесин санап келишет. Бирок бул жөнүндө мен өзүмдүн жеке пикиримди ак же көк деп айта элекмин. Ошол пикирди сиздин өзүңүздүн оозуңуздан ошол жаштар уруксат. Андан кийинкиси ушул жакшы идеяларды ишке ашыруу үчүн сизде бир чоң мүмкүнчүлүк болгон. Бул мүмкүнчүлүк бир болуп саясий партиясы менен биригүү болгон да. Ошол партия менен биригүүнүн кайра ыдырасынын себебинде же болбосо акыркы сиздин азаттыкка берген интервьюңуз болдубу же кандай маселе болду? Не болду азаттыкта? Акыркы сиздин азаттыкка берген интервьюңуз бар эле го. Алтынбек иним келип, мага 90% биздин программанын негизинде кошулду деп. Ошону көп өтпөсөңүздөр ажардыңыздар да, себеби ушулбу? Аягынан баштайынбы? Мүмкүн ошол болушу да мүмкүн. Себеп мага кошулгандар билесиңер да. Кандай болуп калышы мүмкүн. Экинчи эмнеси Каркыра маселеси боюнча 80 000 нуска мененби, же 50 000 нуска мененби биз китепче кылып чыгарып берлик бардык жерге жеткиргенбиз да. Окубайт да. Андан көрө деп атат го, деп уктум го, деп атышпайбы деген жакшы да. Ошондо картасынан чейин чызылган. Баары көрсөтүлгөн. Мүмкүн кийин барып сыйлык бербесе да рахмат айтып коер. Азыр бирдеме табыш керек да. Деп ойлош керек. Ошондуктан ал маселе 2001-жылы 9 декабрда Астана шаарында Аскар Акаевич менен Нурсултан Абишевич экөө кол койгон. Бул маселеге Казак парламенти ратификациялаган. 2001-жылы болгон окуя 2008-жылы 7 жылдан кийин Кыргыз парламенти ратификациялады. Эмнеси бар? Кандай маселеси жок. Эң чоң койгон дооматы Жаныш Бакиевдин тоюна баргансыз. Барганбы? Отунбаева эртең юбилей кылып чакырса барып жоолук салам башына. Бул кыргыздын салты. Эми жөн койсоң, сиз менен 10 жыл чогуу окуганын ичинен 3 кылмышкер чыгып түрмөгө жаткан, сиз ошолор менен чогуу окугансыз дегенге чейин барат жатты.
Ушуга чейин баратышат. Башка эмне тапсын бечаралар. Тура менен окуган 2 классташым соттолуп кетти. 2 классташ. Мен аны жакында билип атам. Шуну да бир күн жазат го дейм да. Сиз менен чогуу 1 класста окугансыз деп. Жанышка куттуктоо айткансыз дейт. Айттым. Ана менин элдешкис саясий оппоненттерим бар. Элдешкис. Эртең той кылса барам да. Кыргыздын салты. Чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба дейт. Барбай койсоң, көрө албастык кылды го дейт да. Келип отура албады дейт. Ошондуктан Каркыра маселеси бул 2001-жылы чечилген маселе. Экинчиден, кандай революция болбосун, анын алдындагы бүт жоопкерчиликти кийинки мамлекет өзүнүн мойнуна алат. Ансыз сыйдан жок болот. Союздун мезгилинде кимдин карызы союз карыз болгон болсо, Россия өзүнүн алдыда. Ошол сыяктуу эле, эми тапкандар ошол болсун. Бул дүйнөдөгү эң койгон чоң доомат ошол болсун. Мен Алладан ушуну сурайм. Эң чоң доомат ошол болсун. Бирөөнүн бир сындырым нанын жеп койдуң, же бир жетимдин бир сом акчасын жеп койдуң дегенден кудай сактасын. А моундай нерселер айтыла берсин, дей берсин. Аны ушундай китеп кылып таратсак дагы окубайт, карабайт. Анан бир гезиттин бир түйүнө соттошуп жибербесин дегендей кылып, биргөдей кылып 2 сүйлөм жазып койсо ошону баары окуп алат. Окуп, Таласка барсаң да ушундай деп жазып турго дейт, Баткенге барсаң да. А бир бет Мадумаров ушундай иштер жасап берсе, көрбөп турбуз кайсы кезде